Салам достор, сиздерди Media Hub жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. 2025 жыл эл үчүн кандай жылдардан болду жана жаңы жылдан эл эмнени күтөт? Биз азыр ошону сурап көрөбүз. Биз менен бирге болуңуз. 2025 жылы кайсы максаттарыңыз орундалды? Көптөгөн максат. Өтө көп ийгиликке жетиштим. Ошо ийгиликтерден бөлүшө кетпейсизби биз менен? 2025 жылы машина алдык, үй алдык. Келин алайлы дедик эле болбой калды. Эми 2026 буйруса. Сон максаттарым орундалды. Ошо эклерди айтып бербейсизби? Жок. Көз тип кетет. Бардык эле максатым орундалды. Максаттарым орундалбады чын. Бардык эле максаттарым орундалды. Чет өлкөдө көптөгөн чет өлкөлөргө кызыгуум боюнча өзүмдүн максаттарыма жеттим. Азыркы учурда өнүгүү боюнча Кыргызстанда боюнча өзүмдүн жеке ишкерлигимди ачуудагы пландалууда. Үйлүү болдук. Кут болсун дагы. Дагы машина алдык. Мага алып берди машина ошо. Ну нормально эле орундалды. Үй алдык. Кудай кааласа ошо. Үйүбүз жакшы эле бардыгы. Европага барып келдим, все. Болду. Машина алдым. Куттуктайбыз. 2025 жылы мен как разработчик катары жумушка киришим керек болчу, ошол жумушка кирдим. Вот азыр иштеп жатам. Дагы кандай десем, мен деген MacBook алгым келип жүргөн болчу, MacBook алдым. iPhone алгым келип жүргөн iPhone алдым. Үй салып атам, үйүбүз бүтүп атат. Балам Россияга кетип жакшы, иши жакшы көп акчалар таптык. Кызым 11-дө бүтүп окуя өттү. Буга көп эле жакшылык болду мен үчүн. Мактанчу деле эчтекем жок болду. Аябай бул максаттын орундалды деп айта албайм. Жакшы жылдардан болду. Жеке жашообузда үй бүлөбүз деле жакшы. Кызым Америкада иштеп атат. Балам да иштеп атат. Өзүбүз да жакшы эле. Өлкөгө чыгып келдим, Астанага. Баары эле жакшы, жаман деп айта албайм кызым. Баары эле жакшы, ушул бийлик деле жакшы. Кудайга шүгүр деп айтам. Максаттарым орулган жок, орундалган жок ошо. Правамды албай калдым дейм. Анда 2026 жылы алыңыз. Ошо эклерди. Рахмат. Окууга тапшырам деген болчумун. Тапшырдым. Өзүм каалаган окууга тапшырдым. Дагы көптөгөн жакшы адамдарды жолуктурдум. Ыраазымын. Машина алайын деп элем, машина алдым. Эң чоң ошол эле болду го дейм. Жаңы тилди үйрөнүп баштайм дегем ошонун орундалды. Андан сырткары башка жака барып келем деген мааним дагы орундалды. Сатып алам деген нерсемди сатып алдым. Жолугам деген досторум менен жолуктум 2 жылдан бери көрүнбөгөн. Неберелүү болдум. Көп эле нерсе болду. Ой, ал секретный максаттарым да бар да ошолор. 2026 жылы бийлик, мамлекет кайсы маселени чечип берген каалайсыз? Бийликпи? Бийлик элдин эле жашоосу жеңил болсо экен деп ойлойм, башканы деле каалабайм. Зарплатаны көбөйт берсе, анан үйү жокторго квартира берсе, ошол арзандатып, ошо. Суу маселеси го дейм. Мен өзүм айыл жакта жашайм. Суу проблема да. Окуу боюнча чечүүсүн каалайм. Окуу боюнча анткени эми өзүм студент катары жана андан сырткары өзүм кичүү ини сиңдилерим бар болгон үчүн окуу маселеси бизде жакшыртылса деген үмүттөмүн. Андан сырткары негизи эле туризм жагы да өнүктүрсө жакшы болмок. Анткени биздин мамлекеттин коозугун дүйнө жүзү көрүш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн бизге болгон жана учактар көбөйсө, жана андан сырткары келген туристтерибиздин саны көбөйсө, ошолор болсо жакшы болмок. Андан сырткары мамлекетке гана эмес, негизи биздин жарандарга да каалай турчу нерсем бул баардыгы кыргыз тилинде сүйлөп баштаса деген оюм бар болчу. Кыргыз тили анткени абдан кооз болгондуктан баарыбыз сүйлөсөк кандай жагымдуу кылат бири-бирибизге. 26 жылы кандай суу жагын чечип берсе адамдарга эң чоң көйгөйлүү бул суу ресурс жана Бишкектин аймагында смогтор дагы көп болуп жатат. Ошондо чечүүсүн толук түрдө эме кылдым. Бишкек шаарында эле эмес, бардык райондордо суу маселеси азыркы учурда эң чоң глобалдуу маселе. Ошого байланыштуу Кыргызстанга суу жагы жакшы чечилсе, бардык нерсе оңолот деп ойлойм. Пробканы чечип берсе жакшы болмок. Жолдорду. Жолдорду? Оңдосун. Болду, Жолдорду анан Ош базарды батыраак көчүрсүн, жаңы Ош базарга. Жол маселелерин оңдоп. Өзүбүз базарда турганыбыз үчүн базар эле ачып берсе ошо болду, ошол эле. Месталары зор болсо ошол эле. Анан калганын өзүбүз мени кылабыз да калгандарын. 2026 жыл бийлик,
жолдорду оңдоп беришин дагы кооз кылып. Арыбыз деле бул проблема болуп жатат, ошо пробка маселеси болуш керек, транспорт маселеси, ошону чечип берсе аябай жакшы болмок. азыр айта берсең мамлекет качан чеччү эле кайсы жакта чеччү эле чечпейт, канча шайлоо болуш керек кайра. Андан көрө өзүбүзгө ден соолук тилеп калдым да, өзүмө ден соолук, балдарымдын маңдайында турсам, күч кубат берип иштесем, балдарымды кызым окуусун бүтсө, балам жакшы иштеп келинчек алса, келинди болсом, ушуну гана анан үйүм толук бүтүп калса, ушуну гана тилейм. А так өкмөттөн эчтеке тилебейм мен. Бийликпи? Медицина. Бизге Ош базарын чечип берсе деп ойлойм. Базарыбызды. Башка базарга көчөсүңөр деп атпайбы, ошого ойлонуп атабыз да, кандай болот эми ал жакта болобу болбойбу деп. 2026-жылы көп эле ойлоп жүрдүм эле ошо Кыргызстанда кыргыздардын укугун коргоп, Кыргызстан эми меймандос элбиз. Ошону менен кыргыздар өздөрү өзүбүз жаштар кыргызча билбей жок болуп бараткан сыяктуу да. Именно ошол калыбына келип, улуттук баалуулуктарды көбөйтсөк, ошону коргоп берсе эле мамлекетибиз. Кыргыздар өзүбүз аракет кылып жашап атабыз да. Болушунча жолдорду бүтүрсө жакшы болмок негизи.